Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргызстанда даярдалган паспорттор бериле баштады. Бүгүнтөн тарта учкун баспаканасы даярдаган паспорттор бериле баштады. Кыргызстанда чыгарылган алгачкы паспортты тапшыруу аземи Жибек жолу проспекти менен Ибраимов көчөсүнүн кесилишиндеги номер 4 калктуу тейлөө борборунда, мурдагы Элдорадо борборунда өттү. Маалыматка ылайык, жалпы жарандык паспортко 30, ID картага 20 коргоо элементи коюлган. Ошондой эле ID картанын үлгүсүнөн жаңы желектүү көрүүгө болот. Баалары боюнча ID карта 621ден 681 сом болуп, 60 сомго кымбаттаса, жалпы жарандык 1176дан 1591ге жетип, 415 сом кымбаттаган. Буга чейин Кыргызстандын жалпы жарандык паспорту Германияда, ID карта түштүк Кореяда чыгарылып келген. Бул документтерди чет өлкөдө жасатуу үчүн мамлекет болжол менен 15 миллиард сом короткону айтылат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Айфарт заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып келип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. Плюс 7977 852 0081. Ош шаарында таштанды иргөөчү ишкана ачылды. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, Кыргызстанда алгачкы жолу мамлекеттик жеке өнөктөштүк келишимдердин алкагында катуу тиричилик калдыктарын сорттоо жана кайра иштетүү станциясын түзүү долбоору ийгиликтүү ишке ашты. Ишкананы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров көрүп чыккан. Аталган объект таза комплекс ишканасы тарабынан курулуп, анда 80ден ашык жумушчу орун түзүлгөн. Иш орну дагы да көбөйө турганы белгиленди. Долбоор 2 этап менен ишке ашырылууда. Биринчи этапта станция курулса, экинчи этапта кайра иштетүүчү экотехнопарк түзүлүп, калдыктардын түзүлүшүн аныктоого квалификациялуу адистер жана жумушчулар даярдалмакчы деп жазылат кабарда. Сорттоочу комплекс Россия менен Европанын алдыңкы заманбап технологиялары менен камсыздалганы кошумчаланды. Ички аба каттамдарда санарип паспорт менен учууга уруксат берилди. Эми өлкө жарандары ички аба каттамдарда санариптүү паспорт менен учуп жүрө алышат. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун маалымат кызматы билдирди. Жарандар өлкө аймагында бир жерге учуп жатканда түндүк уюлдук тиркемеси аркылуу санарип ID паспортун көрсөтсө болот. Аталган түндүк тиркемесин Google Play жана Apple Store'дон көчүрүп алса болот. Альянс алтын алдыңкы мектеп бүтүрүүчүлөрүнө ноутбук белек кылды. Таластагы жер үй алтын кенин иштеткен Альянс алтын компаниясы облустагы алтын тамга артыкчылык аттестатын алган 8 окуучуга ноутбуктарды жана аларды даярдаган мугалимдерине 10 000 сомдон акчалай сыйлык тапшырды. Сыйлык тапшыруу аземи 30 май күнү президенттин Таластагы өкүлчүлүгүндө өтүп, ага облус жетекчиси жана Алтын Альянс өнүктүрүү фондунун директору Батырбек Качкынбаев катышты. Батырбек Качкынбаев Альянс алтын компаниясы менен алардын фонду билим берүү тармагына колдоо көрсөтүүгө дайым даяр экенин белгилеп, алардын колдоосу билимдүү жаштар үчүн стимул болот деген оюн билдирди. Биз билим берүү тармагын өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорго ар дайым колдоо кылабыз. Бул жолу дагы облусубуздагы мыкты бүтүрүүчүлөрүбүзгө жана аларды окуткан мугалимдерине колдообузду көрсөтөбүз. Келечекте Талас облусуна өлкөбүзгө пайдасын тийгизген мыкты атуулдар азыркы алтын тамга алган окуучуларыбыздан чыгат деп толук ишенебиз, деди Качкынбаев. Облус башчысы Нурлан Дарданов окуучулар, мектеп жетекчилери Альянс алтын компаниясына жана өнүктүрүү фондуна мындай колдоосу үчүн терең ыраазычылыгын билдирген. Эскерте кетсек, алтын тамга артыкчылык аттестатын алуу үчүн билим берүү министрлиги өткөргөн сынакка Талас облусу боюнча 82 бүтүрүүчү катышкан. Алардын ичинен 8 окуучу артыкчылык аттестатына ээ болушкан. Кыргызстанда жүн баалуу продукцияга айланып, Кытайга экспорттоло баштады. Кыргызстан иштетилген жүндү Кытайга экспортко чыгара баштады. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги кабарлады.
Билдирмеге караганда акыркы 3 жума ичинде аталган өлкөгө Кыргызстандан 20 тоннадан ашуун жүн экспорттолгон. Бишкектеги Фрунзе заводунун аймагында жайгашкан ишкана бир гана жүн эмес, андан жасалган даяр продукцияны да чет өлкөгө ийгиликтүү чыгарып турмакчы. Бүгүнкү күндө завод ак жүндүн 1 килограммын 60-100 сом, кара жүндү 10-15 сомдон баалап сатып алууда. Иштетилген жүндөн улуттук кийимгече, жууркан төшөк, кийизден жасалган түрдүү буюм тайымдар чыгарылат деп жазылат маалыматта. Айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев жүндү кайра иштетүүнү колго алуу керектигин айтып, айыл жергесинде каралбай, ыргытылып жаткан жүндүн баалуулугун арттыруу аркылуу мал кармаган жарандардын кирешесин көтөрүү керектигин белгилеген. Ийгиликке жетүү үчүн аракетчил, эриктүү болгула Садыр Жапаров балдарды куттуктады. Өлкө башчы Садыр Жапаров кыргызстандыктарды 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү менен куттуктаганын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Жапаров Кыргызстан балдарды туура тарбиялоо жана үй-бүлөлүк баалуулуктарды чыңдоо маселесине улуттук артыкчылыктардын бир катары маани берип келерин белгилеген. Президент келечекке салым аттуу мамлекеттик балдар депозити боюнча жарлыктын алкагында томолой жетим балдардын ар бирине эсеп ачылып, алардын ден соолугун, турак жай шарттарын жакшыртуу жана билим алуу укуктарын камсыз кылуу үчүн 18 жашка толгондо 500 000 сомдон акча каражаты берилерин кошумчалаган. Ар бир бала бирдей мүмкүнчүлүккө ээ болушу керек. Биздин эртеңки күнүбүз коомубуздун бакубаттуулугу, балдарыбыздын туура тарбия, терең билим алышы үчүн кандай кам көргөндүгүбүзгө жараша болоору анык. Эч нерседен жалтанбаган, ар өнөргө эптүү, ар бир ишке шыктуу, ою тунук, акылы жетик, терең билимге сугарылган, ата тарбиясы менен эне адебин көргөн балдар гана ата мекенибиздин эртеңки жаркын келечегин түптөй алат. Андыктан балдарым, ийгиликке жетүү үчүн аракетчил, эриктүү, эр жүрөк, боорукер жана адамгерчиликтүү болууну эсиңерге түйгүлө деген президент Садыр Жапаров. Дагы 21 000 доллар чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. Бул эл үмүтү фондунун жетекчиси мен Полотбек Айдаркулов. Ушул досубуздун алдына келип турабыз. Бул досубуз өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол армияда Кыргыз элинде кызмат өтөп, палчандардын катарында ошол дос болуп жүргөн. Ошол палчан достору кайрылып, ушул досубуз ушундай ооруга чалдыгып, окусан кырсык болуп, аварияга учурап, ушундай акыбалга түшүп калды деп айтканына байланыштуу келечекке 9 000 доллар буйруса чогулду. Дагы 21 000 доллар жетпей турат туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн деп дагы да ыхсан кылып кетсеңиздер болот. Ембанк эженин өзүнө ачылган Чынаркул М деп чыгат. Жана ошондой эле Тинькофф банк Данияр С деп чыгат. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды которуп, ыхсан кылып койсоңуздар болот. Ошол Индия өлкөсүнө операцияга кетет бул жигит. Ал жака 30 000 доллар деп айтылган. Эми ошол 30 000 долларга буйруса барса операция болуп кетет деген үмүттө турабыз. Бул чоң биздин үмүтүбүз, ишеничибиз. Алла кааласа жакшы болот деген үмүттө турабыз. Сиздерге бул жакта дагы сүрөттөрүн көрсөтүп кетем. Бул таза жигитибиз ошо эл үчүн кызмат кылам деп, мекенибизди коргойбуз деп, ошол армияда служба кылып жүргөн сүрөттөрүн бул жактан чыгарып кетем сиздерге. Ошо кыргыз элимен суранам, кыргыз элим ушунча акча чогулуп калды, дагы 21 000 доллар чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. 24 саат балам жанында отуруп, өзүм деле жүрөгүм болбой баратат. Ушу балам кичине отуруп, басып эметип кетсе деген үмүтүм чоң. Ушуну үйлөнтүп, ушунун балдарын жетелейин деген үмүтүм чоң. Жалгыз туягым менин. Мен ишенем, мындан оор сыноолордон өттү балам. Дагы эле болсо күчтүү бул орунда жеңип чыгабыз, Аллахым буйруса. УКМК Сузакта диний экстремисттик уюмдун 6 мүчөсүн кармады. Жалал Абадтын Сузак районунда диний экстремисттик уюмдун 6 мүчөсү кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Атайын кызматтын маалыматында Хизбут Тахрир Аль-Ислам уюмунун активдүү жактоочулары Бекават айылында экстремисттик идеологияны терең жайылтып, катарын калыңдатууну көздөшкөн. Тинтүүдө экстремисттик мүнөздөгү көп сандагы адабияттар, баракчалар, уюлдук телефондор жана электрондук каражаттар табылган. Кармалгандар УКМКнын тергөө абагына киргизилип, алардын шериктерин аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары учурда жүрүүдө. Атайын кызмат жарандарга Кыргызстанда тыюу салынган экстремисттик жана террордук уюмдардын ишине катышкандыгы үчүн кылмыш жаза жоопкерчилиги каралаарын эскертти. Патент менен иштегендер 1 айдын ичинде башка салык режимине өтүшү керек.
Салык кызматы патенттин негизинде соода кылган ишкерлердин башка салык режимине өтүүсүнө 1 ай калганын эскертти. Эскерте кетсек, 1-июлдан тартып патенттин негизинде соода жүргүзүү токтотулат. Ишкерлер жалпы же бирдиктүү салык режимдерин тандай алышат. Стратегиялык объектилерге кирген Дордой жана Туратал эл базары, Кара Сууда базарлары өзгөчө салык режимине өтүүгө милдеттүү деп жазылган маалыматта. Кошумча маалыматты жергиликтүү салык органдарынан, базар администрацияларынан 116 номер аркылуу же 3WSTI-Checkit.gov.kg сайтынан алууга болот. 1-июндан тарта Кыргызстанда жылуулук менен ысык суунун тарифтери көтөрүлөт. Министрлер кабинетинин токтому боюнча жылуулукка тариф 25%га кымбаттайт. Тагыраак эми 1 гигакалория үчүн төлөм 1248 сомдун ордуна 1560 сом болот. Көрсөтүлгөн сумманы батирлердин аянты 80 чарчы метрден ашпаган абоненттер төлөйт. Эгер батир мындан чоң болсо, анда башка сумма төлөнөт. Энергетиктердин алдын ала эсептөөсү боюнча, мисалы батирдин аянты 100 чарчы метр болсо, анын 80 чарчы метр үчүн 1560 сомдук тариф менен төлөнөт. Калган 20 чарчы метрине 1 гигакалория үчүн 2918 сомдук тариф менен эсептелинет. Ысык суунун басы эсептегич приборлору боюнча 1 куб метрине 94 сом, мурда 72 сом болчу. Ал эми бир адамга керектөө нормасы боюнча айына 449 сом, 345 сом болчу. Кыргызстанда 20 миллион сомдук буюмдарды мыйзамсыз ташып келаткандар кармалды. УКМК тарабынан чек ара кызматы менен биргеликте Талас облусунун аймагында өлкөнүн экономикалык коопсуздугун камсыздоо боюнча жүргүзүлүп жаткан ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө ЭЭПке мүчө өлкөлөрдөн Кыргызстандын айбагына милдеттүү салыктык чегерүүлөрдү төлөбөстөн мыйзамсыз түрдө товардык материалдык баалуулуктарды алып келүү аракети токтотулду. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Тактап айтканда 31 майда Чоң Капка автожол контролдук өткөрүү пунктунда АКА СКА деген жарандардын башкаруусундагы Mercedes-Benz Attego үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаалар кармалды. Текшерүүнүн жүрүшүндө аталган унаалардын ичинен тиешелүү документтери жок 20 миллион сомдон ашык суммадагы текстиль буюмдары жана башка материалдар буюмдары табылды. Учурда бул факт боюнча аталган мыйзамсыз жосундун шериктерин жана милдеттүү салыктарды башка чегерүүлөрдү төлөбөй коюу түрүндөгү зыяндын өлчөмүн аныктоого багытталган тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Спортчулар үчүн бөлүнгөн акчаны кымырып алган деп 3 адам кармалды. Дене тарбия жана спорт департаментинин жооптуу кызмат адамдары акча кымырып алган деп кармалганын УКМКдан билдиришти. Шектүү катары спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын директору, дирекциянын башкы эсепчиси жана дене тарбия жана спорт департаментинин каржы бөлүмүнүн башчысы кармалды. Кармалгандардын бири эрежесиз мушташ боюнча спортчу Улан Эралиев экени белгилүү. Спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын директору. УКМКнын маалыматы боюнча аталган 3 адам көкбөрү, кыргыз улуттук классикалык күрөш, алыш белбоо күрөшү, салбуруун, кулатуу, ат оюндары федерацияларынын усулчу жана машыктыруучулары менен алдын ала макулдашып алып, 2022-жылы Түркия мамлекетинде өткөрүлгөн 4-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына барып келген спортчуларга күнүмдүк тамак ашына, байге фондуна жана окуу машыгуу жыйындарын өткөрүү үчүн мамлекеттин эсебинен бөлүнгөн акчаны өздөрүнө мыйзамсыз ыйгарып алышканы аныкталган. Учурда бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери да жүрүүдө.